Мында көчөдө эмне бар? Чайханада пловторду баягы өзгөңгүрүчтү өтө сонун кылып кайнатып, мынтип жанчып жейт да, салаттарды аралаштырып, 2-3 түрдүү салатты кылып, курсагы жарылып кетейин деп жейт да баягы пловтордучу. Анан достору менен жума сайын тоолорго чыгып, шашлык кылып жегендер. Не кереги бар? Не кереги бар? Деп айтып атам, бул бардыгы эркектерге эмес, баягы аялын карабай койгон, балдарын таштап койгон, ошолорго айтып жатам бул нерсени. Мактаныштын не кереги бар? Эл алдында мынча садака кылдым, ихсан кылдым деп ал жака пачканы доллар таштап койгон не кереги бар? Үйүңдө аялың кордолуп атса, бир нерсеге жетпей жаткан болсо. Мисалы бул мынау костюм, мисалы үчүн көйнөк сасып турган болсо, буга канча духи, атир, $500, $3000 духилерди сепсең дагы, жыттуу мисиктерди сепсең дагы, бул жыттуу болуп калбайт, баягы духинин пайдасы жок. Неге? Себеби бул өзү сасып турат. Бул ушул нерсеге окшош да, урматтуу мекендешим. Өзүңдүкү муктаж болуп турат, анан көчөдө мынтип басып калгансың да сен. Сен көчөгө эмес, биринчи өзүңө бер, урматтуу мекендешим. Ихсанды, садаканы көчөдөгүлөргө эмес, үйүңө бер. Эң жакшы жардамы үйүңө, эң жакшы кылган жакшылыгың үйүңө, эң жакшы сообуң үйүңө, аялыңа, балаңа бергениң. Көчөдөгүлөргө эмес. Көчөдөгү ол бекерчи досторго эмес, көчөдөгү ол арак үчүн дос болгондорго эмес. Бактылуу болсоң алдыңда, бактысыз күндө узакта турган калпчыларга эмес. Ошо үй бүлөңө сарпта, үй бүлөңө бер, урматтуу мекендешим. Халас.